Селден улам Баткенден Кызылкыя шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өткөн жума соңунда жааган жамгырдан улам аталган шаарды сел каптап 41 үй бүлөнү чыгымга учураткан. Катарында 17 социалдык объектилер жана жеке адамга тийиштүү унаалар да бар. Мындан сырткары ички жолдорда жарактан чыккан. Дал ушундай сел алуу Жалал Абадтын Базар Коргон районуна караштуу Арстанбаб жолунда болгон. Тоодон түшкөн сел унаа жүргөн чоң жолду ташка толтуруп убактылуу каттамды токтоткон. Мелис Аспеков абактан президент Садыр Жапаровго кат жолдоду. Анда ал Жапаров кумтурду жамынып, элдин башын айлантып бийликке келгенин, жер үй боюнча элге берген убадасына турбагандыгын жазган. Мындан сырткары ал жер үй алтын кени биздин мамлекетке алтын сапасы боюнча экинчи орунда турган чоң алтын кен. Кеминде 100 тонна алтын бар. Ал жерде бүгүнкү базар баасы менен эсептегенде 6 миллиард АКШ доллары жатат деген. Демек биз өзүбүз жер үйдү иштетсек толугу менен тышкы карызыбызды жапсак болот. Мейли биз космоско уча албайлы, мейли биз жаңы заманбап телефон, ток менен жүргөн жаңы заманбап автоунааларды өндүрө албайбыз. Аларга кол, мээ, көп каражат керек экен. Бирок жер казып алтын алып чыксак колдон кантип келбесин деп катын улаган. Ал эми таластыктарга кайрылып, намустуу элиңерге колуңарда турган байлыкты тарттырып отурасыңар. Менин 5 атам Чүй Сары Өзөндөн болсо дагы түбүм таластан болот. Ошол үчүн күйүү айтып кайрылып жатам силерге. Садыр Жапаров бир берген сөзүнө турбады. Колунан келбесе жок дегенде аракет кылса гана. Өзүбүздөгү кендерди иштетип, карыздарды жааласак, мамлекетти өркүндөтүп, кийинки муундарга өткөрүп берсек жаманбы? Уктап жаткан эл бир күнү кул болуп ойгонот деп катын жыйынтыктаган. Саясат талдоочу Марат Казакбаевдин жана Айыл банктын мурдагы төрагасы Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтөө боюнча президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен комиссия түзүлөт. Президенттик администрациянын маалыматында жумушчу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында каза тапкан 2 жарандын өлүмүн бейтараптуу жана объективдүү изилдейт. Бирок саясат талдоочу Эмиль Жураев президенттин тапшырмасы менен түзүлүп жаткан комиссияга көз карандысыз саясатчы, иликтөөчү журналисттерди, калыстыктан тайбаган депутаттарды кошууну сунуштайт. Эгер ушул талаптар эске алынбаса, анда Жапаров тарабынан түзүлгөн топ ишти узартып, жыйынтыгын албетте УКМКнын тарабына чечишери белгилүү дейт. Бул комиссия кайра эле ушул убакытты созуп, анын акырында эч кандай тыянакка келбей туура эле болуптур деген сөзүн азыркы УКМКнын жүйөлөрүнө кайталап койсо, анда бизде эч кандай пайдасы да жок. Ошол эле убакытта куруткан болуп калабыз. Эске салсак, Марат Казакбаев мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып, мамлекеттик комитеттин тергөө абагында олтурган. Анын абалы 9 июнда оорлошуп, реанимацияга жеткирилип, ошол жерден эсине келбей каза тапкан. Ал эми Айыл банктын мурдагы төрагасы Бакыт Асанбаев ушул жылдын 30 апрелинен бери коррупция ишине байланыштуу козголгон кылмыш боюнча улуттук комитеттин убактылуу тергөө абагында олтурган. Анын жансыз денеси 18 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу тергөө абагынан асынган абалда табылган. Сөз бериликте сүйлөп койтат. Бул жерге келгенде өзүнүн сүйлөй турган сөзүн сүйлөп, анан кетсин. Ашыкча сөздөр боло турган болсо, өзүнүн кабинетине барып, же телевизияны чакырып алып айта берсин. Бул жерде иш боло турган жер. Урматтуу депутат. Азыр да сөз бериликте сүйлөп жатат. Бул эмне деген нерсе? Урматтуу депутат, бул Кыргыз Республикасынын жогорку Урматтуу Эдил Байсалов, сизге айтарым азыр мен айтайынчы. Сизге бияктан баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды ойлоп оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карайт айтып атам. Иниңиз карайт атам. Эсиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Бияка туруп депутаттар арганда нерселерди айтпаңыз. Эмне деп айттыңыз жаңы эле? Мен айтып атам, бул жерде жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төрага. Кешкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон маанеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып мен сизди силкен жокмун. Байкаган айтып атам мен сизге. Дагы этиңиз бар да этиңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жый деп атам. Улан Булбекович. Урматтуу төрага.
ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. Эмне биз депутаттар келип суроо бергенге акыбыз жокпу? Биз суроо бергенди булар өздөрү эзилип 1 саат жооп берип атпайбы, так жооп берип койбойбу. Биз маалыматтарды берип атабыз. Ал жерде миграцияда бүгүнкү күндө майып болуп жаткандарды, укугу тебеленип аткандар жөнүндө берип атабыз, булар башка жакта айланып жүрөт. Эдил Жолдубаевич, сиз биздин кесиптешке кайра 3 жолу кесип сүйлөдүңүз. Регламент бар да бул жерде. Кечирим сурайм. Балким эмоцияга алдырдым. Бирок урматтуу депутаттар, мен сиздерге бир маселени айтып коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катарындагы жалпы бул жерде отурган кесиптештердин атынан да кайрылам. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын бардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кам көрүп, биз бири-бирибиз менен бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк. Мен билбейм сиз каяктан келдиңиз, урматтуу депутаттар, бирок бардыгыбыз жогору трибунага келдик, жогорку кеңешке келдик. Ушул жерде давайте элибизди сыйлайлык, министрлер кабинетин сыйлайлык. Жолдубаевич, Сиз бул жерге келип Жолдубаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны азыр. Эмнеге келбейсиз? Сиздин тиешелик тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. урматтуу кесиптештерим. Мына мен азыр суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Шалбек Арбеевич, бири-бирине меселеле. Эдил Жолдубаевич. Эмне жооп алдыңыз? Сиз, Эдил Жолдубаевич, биринчиден биз баарыбыз Кыргыз Республикасында бизде башкы мыйзамыбыз бар. Биз сүйлөшүбүз керек, баш ишибиз керек. Буну сиз эч качан мындай четке кага албайсыз. Туурабы? Бизде конституциябыз бар. Буну сиз сүйлөшүңүз керек. Кандай сиздин депутаттарыбызга мамилеңиз бар болбосо, баары бир сиз сүйлөшүңүз керек. Депутаттар бул элдин өкүлдөрү. Бул башка бийликтин бутагы. Жеке позицияңыз бар болсо, бул башка жерде сиз айтып коесуз. Бүгүн комитеттин кезектеги отурумда бир маселени биз карап атабыз. Бул тышкы миграция боюнча. Көзөмөл функциябыздын алкагында биз сөзсүз түрдө силерге суроолор беребиз. Анан кийин карайбыз, анан кийин корутунду биз кабыл алабыз. Бул жагынан биз чогуу аткаруу бийлик менен тийиштүү өзгөрүүлөрдү буюрса жакын арада киргизүүгө аракет кылышыбыз керек. Биздин максатыбыз бир. Мурдагы жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев 10-июнда уулун үйлөдү. Той өтүүчү жай түгөлөр үчүн атайын жасалган. Тамадалык кызмат орусиялык шоумен жана артист Валдиш Пелишке жүктөлгөн. Үлпөт тойдун сыйлуу коноктору америкалык актер Стивен Сигал жана ырчы Ингрид. Мындан сырткары 2 жаштын баш кошуу салтанатына Кыргызстандагы жогорку кызматтарды ээлеген атка минерлер жана бизнесмендер да чакыртылган. Бирок кимдер экени так эмес. Бул тууралуу маалыматтарды социалдык тармактын колдонуучулары жана массалык маалымат каражаттары жазышкан. Баласынын бактысы үчүн каражат аябаган экс-депутат 2019 жылы 33 миллион 922 миң сом киреше тапкан. Ал эми 2020 жылы анын жеке кирешеси декларацияга ылайык 54 миллион 405 миң сомду түзгөн. Жыйынтыгында Арапбаевдин кирешесинин жалпы суммасы 2 жылда 88,3 миллион сом болгонун Клуб порталы жазды. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиевдин кызы Делген Мерим аттуу кыздын видеосу TikTok'то популярдуулукка жетишти. Андал социалдык баракчасына өзүнүн кымбат жашоосу тууралуу бир катар видеолорду жарыялаган. Видеодо кыз атасынын аркасы менен таасирдүү байланыштары, кымбат унаасы бар экенин жарсалган. Ал кайсы бир адамдын жүзүн стикер менен жаап турган сүрөтүн чыгарып, аны атам деп тааныштырган. Аталган сүрөттө социалдык тармактын колдонуучулары вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев экенин таанып калышкан. Бул тууралуу маалыматты Кактус медиа чыгарган. Бирок аталган редакцияга Сыдыгалиевдин жубайы кайрылып, алардын Мерим аттуу кызы жок экенин айткан. Мындан сырткары ал экөөнүн ортосунда 2 уул, 2 кызы бар экенин айтып, улуу кызы турмушка чыкканын, кичүүсү 17 жашта экенин айткан.
Орусиянын дүкөндөрүндө Кыргызстанда өндүрүлгөн Coca-Cola, Fanta жана Sprite суусундуктары сатыла баштады. Бул тууралуу Орусиянын E1.ru басылмасы жазды. Алардын маалыматында суусундуктар Екатеринбургдагы жергиликтүү дүкөндөрдүн биринен табылган. Аталган сайт жүктөгөн сүрөттөн аталган суусундуктар чынында Кыргызстанга таандык экенин көрүүгө болот. Ал эми буга чейин бир катар батыш өлкөлөрү орус аскерлери Украинага кол салгандан кийин Орусияга карата экономикалык жана технологиялык бир катар санкцияларды салган. Мындан тышкары көптөгөн ири эл аралык компаниялар Орусиянын рыногунан кетерин билдиришкен. Алардын арасында Coca-Cola компаниясы дагы бар. Алар суусундуктарын жана башка товарын Орусиядан чыгарып жана сатууну токтото турганын айтып чыгышкан. Компаниядан кампадагы товардын сапасы түгөнсө, Орусиянын дүкөндөрүндө продукция жок болот деп түшүндүрүшкөн.